Assalamu алейкум кыздар, кандайсыңар? Мен көрүнүп жатамбы? Мага мына жерде бир нерселер чыгып калып атат го. Өлдү го. Кыздар, мен көрүнүп угулуп жатсам, плюс белгисин басып койгула. Добавляйте маски. Маски керек эмес. Мына жерде бир нерсе чыгып калып атат. Сөзүм жакшы эле угулуп атабы кыздар, бирок мага капкара болуп көрүнүп атат да. Плюс белгилерин көрүп атам. Кош келипсиңер кыздар. Азыр кыздар эфирди чыгып кайра кирем кыздар. Да, эмне болуп атат? Угулуп атат дейт. Ооба, угулуп атса жакшы, бирок кыздар кайрадан азыр кайра кирем, кайрадан киргиле, пожалуйста. Мына болду эми. Уф, наконец-то. Ассаламу алейкум кыздар, кандайсыңар? Көрүнүп угулуп жатсам, плюс белгисин басып койгула. Жаңы кошулган кыздар, кош келипсиңер. Мени таанып жүргөн кыздар, баарыңыздар кош келипсиңер. Угулуп жатат дейт эң сонун. Азыр кичине күтө туралы кыздарды. Валейкум ассалам кыздар. Бул жерде самолетикти басып, эфирди бөлүшө кетиңиздер кыздар. Бүгүн жума күнүнө карата аябай пайдалуу эфир болот. Бул жерге темасы жазам, унутуптум, кайсы эмне болуп турганда кирейин деп. Бүгүнкү эфирдин темасы азыракта жазып үлгүрдүм, ага чейин үлгүрбөдүм. Чынын айтсам, эфирге киргизейин дегенге сторителлинг ортосунан эле башка теманы жазып иш неудобно да. Ошол эле анан кийин теманы жаздым. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы аламга берүүнүн сырлары. Эмне үчүн биз аламга беришибиз керек, эмне үчүн садака беришибиз керек, эмне үчүн бир нерсе беришибиз керек. Негизи эле ушул бергендин пайдасы кандай, ошол боюнча мен силерге айткым келип турат. Өзүңөр билгендей эле мен дагы ошол ар жума күнү эфирге чыгып акысыз аябай пайдалуу сабактарды өткөнгө аракет кыламын. Себеби бергендин пайдасы аябай чоң кыздар. Бул жерде самолетик менен жакындарыңарга эфирди бөлүшө кеткиле кыздар, сооп болот. Андай эмесе, бисмиллахиррахманиррахим деп эфирди баштайбыз. Бул садаканын аябай Куранда дагы көп жерде келген, садака бериле. Садака бул оорудан, өлүмдөн, кырсыктан сактайт. Анан кийин бүгүн ошол садаканын мен силер менен 5 пайдасын бөлүшүп кетемин. Атайын жазып алсаңар дагы болот. Кандай бизге пайдалары бар, эмне үчүн биз беришибиз керек анын. Бул биздин ушул дүйнөдө дагы, акыретибизге дагы аябай жардамын тийгизет экен кыздар. Угулуп, жакшы эле угулуп жатсам, плюс белгисин басып койгула. Анан сурооңор болсо даярдап тургула, эфирдин аягында бересиңер. Валейкум ассалам. Кош келиңиз, жума кыз эже. Биринчи эле мен силерге мисалдан айтып кетейин. Мисал Али радиаллаху анху сахаба болгон. Ошо Фатима энебиз аябай анар жегиси келет экен да. Анар жегиси келип, анан эми ол кезде курсагын зоорго тойгузуп, аябай кыйынчылык болгон экен да. Анан радиаллаху анху айтат экен, мен аябай анар жегим келип атат деп талгак болгон болот экен. Анан ал сахаба базарга барып, ошол анарды карызга сатып алып келет экен да. Карызга алып келе жатканда көчөдөн бир киши сенин мага жардамың керек десе, анан эмне жардам десе, мен курсагым аябай ач, мен анар жегим келип атат, ушул анарың мага берчи дейт экен да. Эми карагыла, ошол жерде аялы үйдө талгак болуп, ошол анарды жегиси келип жатат да, и плюс көчөдөн дагы бирөө сурап атат да. Ошол кезде Али радиаллаху анху ушул хадисти билет экен эле да. Сурагандын колун кур кайтарба,
сен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн берсең, Аллах сага дагы 10 эседен 700 эсеге чейин кайтып берет деген хадисти билип туруп, ушунчалык аялынын талгак болуп жатканын, ооруп жатканын билип туруп, анарды жегиси келгенин билип туруп, жанагы анарды жанагы кишиге берет экен да. Анан келип үйгө айтат экен да Фатима энебизге: мен ушул көчөдө бир сурамчы курсак ачып анар сурагандан мен ошол анарды берип койдум дейт экен да. Десе мейли, сен ошону берген кезде эле менин анарга болгон табитим качып кетти дейт экен да. Анан кийин отурса эле бир аздан кийин эшик такылдап калат экен да. Эшикти такылдап калганда ошо аты Сальман деген сахаба табакта анар алып келет экен да. Анар алып келип, ал анардын ичинде 9 штук болот экен да. Табактын ичинде. Анан Али радиаллаху анху айтат экен да, болуш керек деп ошентет экен да. Десе жанагы айтат экен да, Аллах Таала өзү убада берген, силер өзүңөргө ушунчалык керек болуп турган нерсени, сиңерди сындырып, өзүңөр жакшы көргөн нерсени башка бирөөгө берсеңер, мен силерге дагы да эселеп кайтып берем деп айткан сөзү бар экен да. Ошону билип туруп, жанагы 10 анар болуш керек эле деп уже билип алыптыр да. Дегенде анан бир анарды мен бекитип койдум эле деп ошентет экен да. Көрдүңүзбү кыздар, мен буну менен эмне айткым келип атат? Мисалы үчүн канчалык өзүбүзгө бир нерсе жагып турса дагы, бир жакыныбыз ушул жолугуң аябай сонун экен, ушуну мага берчи десе, биз ошол жолукту өзүбүздүн напсибизди сындырып жанагыга берсек, ушунчалык бизге сообу жазылат экен да. Биз себеби эмне болду, угулбай атабы, же мен делеби дейби? Угулуп атабы кыздар? Угулса плюс белгисин басып койгула. Зура Жаныбек угулбай атабы, эмне дейт, мен окубай калдым. Токтоп угулуп атат дейт. Мына VPN менен киргенге ушундай болуп атат окшойт. Бизде Москвада интернет начар болуп атат го. Башкаларга угулуп атабы кыздар, жазып койгула угулуп атса. Анан өзүм менен өзүм эле сүйлөй бербейин отуруп алып. Ошентип биз биринчи өзүбүздүн напсибизди сындырышыбыз керек экен. Күндүгө бергенге, күндүгө ааламга биз канчалык, азыр биз көпчүлүк адамдар өзүбүздүн жакшы жашоодо жашаганга аракет кылабыз, бардыгыбыз. Бирок биз көбүнчөсү эле алсам экен дейбиз да. Биз биринчи алардан мурун бергенди билишибиз керек экен да кыздар. Биз качан бергенде, биз ааламга бергенде Аллах Таала дагы бизге берет экен да. Биз биринчи алардан мурун бергенди, өзүбүздүн үйдөн, жаныбыздан чыгарганды билишибиз керек экен да. Эми карагыла, акыретке кандай пайдасы бар? Бул биз бул дүйнөдө берип сооп кылып атабыз, Аллах Таала бизге кайра кайтарып атат дейми? Азыр мен силерге сонун угулуп атат дейт. Акыретте 5 пайдасын айтып кетмекчимин. Акыретте кандай пайдалары бар бизге жазып алсаңар дагы болот. Биринчи пайдасы бул кыямат күнүндөгү пайдасы экен бизге. Кыяматтын отунан сактайт экен садака берсек. Бул ушунчалык бизге аябай пайдасы көп экен да кыздар, садаканычы. Кыяматтын отунан сактайт экен биринчиси. Садака кабыр азабынан сактайт экен. Биз ушунчалык акыретке барганда баардыгыбыздан сурак алат экен да. Сурак алганда буну баардыгыңар эле билесиңер, ошол кезде биздин намаздарыбыз, берген садакаларыбыз, кылган жакшылыктарыбыз, соопторубуз баардыгын таразалайт экен да. Ошол кезде эгерде биз садаканы көп берип, Аллахты эстеп, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн беришибиз керек экен аны дагы. Биринчи кээ биркилерибиз бизде жанагы эл көрсө экен, же болбосо мактаныш үчүн, эми ошондой ниетте болбош керек экен да. Биринчи өзүбүздүн ниетибизди туурлап, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн берсек, ошондо пайдасы аябай көп болот экен. Себеби ар бир ишти баштаганда эле башында Аллах Тааланы коюшубуз керек экен да. Ушул иш Аллахка жагабы, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн депчи. Андан кийинкиси тозоктон куткарып дейт, садака берип өзүңөрдү тозоктон куткаргыла деген экен. Азыр айтып кеттим, таразалайт биздин акыретте садаканы көп берсең, таразабыз оор болот экен. Таразалаганда жанагы биздин сооп иштерибиз, күнөө иштерибиз таразалаганда садаканы көбүрөөк берсек, жанагы биздин таразабыз оор болот экен.
Экинчиси андан кийин Сирот көпүрөсү, ошол экинчисинде эле Сирот көпүрөсүнөн кыл көпүрөдөн кыл көпүрө барго, жанагы Сирот көпүрөсү бар. Акыретте баардыгыбыз ошол жерден өтөт экенбиз. Ошол көпүрө бизге жоон болуп көрүнүп, ошол көпүрөдөн өтүп кеткен оңой болот экен кыздар. Демек, карагыла, бир эле садаканы берип биз канча пайда таап атабыз. Азыр бул бешөөнү айтып коеюн, анан сурооңорго жооп берем кыздар. Үчүнчүсү, мен бул жерге баардыгын жазып алган элем. Дүйнөнүн эсебин берүүдө оңой болот экен. Биз барганда бая эле эмне кылдык, кайсыл жака жумшадык, бул дүйнөдө кылган амал дептерибиз ачылат экен да, ошол кезде дагы бизге оңой болот экен кыздар. Төртүнчүсү айтып кеттим, алдыда айткандай дагы. Төртүнчүсү, садаканы Алланын ыраазычылыгы үчүн беришибиз керек. Мактанып, мени сөз кылып койсо экен, ушул жерде менин атым чыгып калса экен, менин фамилиям айтылып калса экен деп эмес, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн биздин берген садакабызды оң көзүбүз көргөндү сол көзүбүз көрбөш керек деп сөз бар го бизде. Ошол сыяктуу биздин бергенибизди эч ким билбеш керек экен. Анан садаканы бергенден кийин бешинчиси, милдетсинбешибиз керек экен. Садаканы жарыялабашыбыз керек экен. Эгерде биз чын жүрөгүбүздөн, мисалга эжебизге жардам берип, ушинтип Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп, анан кийин бир жыл, 2 жылдан кийин түшүнбөстүктөр болуп кетип, же урушуп кетсеңер, жанагы ачуунун үстүндө мен эсимде, мен сага баягында жардам берген болчумун деп, биз кайра өзүбүздүн жасаган, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасаган жардам бергенибизди эмне кылышыбыз керек экен, милдетсинбешибиз керек экен. Себеби ал жанагы кирди жууган сыяктуу эле жууп кетет экен да кыздар. Ошон үчүн милдетсинбей, ошол кезде, ошол жерде калыш керек экен. Ал баягы жабык, казан жабык боюнча кылдың болду, жарыялабашыбыз керек экен. Бул жерде азыр суроо берди, жооп берип кетейин. Карыздарымды бербей жүрүшөт, ал кандай болот дейт. Бул карыз боюнча дагы ошол мындай экен да кыздар. Карыздын темасы, адам карыз берип жатканда дагы биротоло сиз ошол карызды үмүт үзүп коюшуңуз керек экен да. Кайра анан күтпөшүңүз керек экен да. Биз карызды бердик, бирок ал эми шартына байланыштуу бере албай аткандыр, же болбосо чындап эле шарты жоктур, ушунчалык бергиси келип турса дагы да, бирок ошол карызын бербей жүрөт да эми сизгечи. Бул бир жагынан сизге сабак болот, экинчи жагынан эмне үчүн, кайсы күнөөңүз үчүн, бул дагы сизге келип аткан сыноо да, кайсы күнөөңүз үчүн сизди Аллах Таала сынап жатат. Ошол жактарын изденип ойлонушуңуз керек экен да. Бул ар бир адам, мына жакындарыбыз, туугандарыбыз, айлана чөйрөдөн бизге болгон мамиле, бул биздин мына жашообуздагы болуп жаткан бизге сабак экен да кыздар. Биз 11-класста 11 жыл бою сабак алсак, биз жашоодо өмүр бою сабак алат экенбиз да. Биринчи мугалимибиз бул биздин жолдошубуз. Андан кийин биздин балдарыбыз, туугандарыбыз, айлана чөйрө да. Ошолор сизге кандай мамиле кылып жатат? Ошол сиздин карызыңызды бербей жатып, Аллах Таала сизге кандай нерсени жеткизгиси келип атат? Ошону изденишибиз керек экен да бизчи. Ошол карызды берип атканда кайра алам, же болбосо эки эселеп алам, процент кылып алам дегендер бар да, мисалы үчүн. Болду, эми азыр ошол карызыңызды Аллахтын ыраазычылыгы үчүн күтпөй эле коюңуз да, ал адамданчы. Ушул жерде эмне сиз айтышыңыз мүмкүн, эмнеге күтпөшүм керек, ал мен ушунча жыл иштегенмин, там 50 миң, 100 миңби, ошо менен эле бирге сиздин күнөөлөрүңүз кечирилип атат. Биринчи, экинчи, сиз ал адамга ошол кезде акчаңызды берип, жардамыңыз тийди да. Плюс жактарын издеңиз да, сиз аны жаман көрбөйчү. Бул мындай элестетиң да, Аллахтын казасы ушунчалык кенен да, чоң океанда, жанагы бизде бар го, эмне деп коет эле, чоң дарыя деп коет да, чоң суу агып атат да, эмичи, анан кийин суу агып атат, элестетиң, бул ырыскы да. Ушул жашоодогу Аллахтын ырыскылары аябай экенин да, аны силер дагы, мен дагы элестетип бүтө албайбыз. Ошол ырыскылар келип атат, анан кийин сиз жанагы адамга карызга бергенсиз да, мына стакандын ичиндеги суунучу, бул ошо сиздин акчаңыз деп ойлойт да. Бул акчаны кайра ичем дегендей мага сиз ичпей турасыз да. Жок, мен именно качан ушул менин карызым стаканым алып келет, анан мен ошол гана стакан менен ичем деп атасыз да. Бул жакта фляг бар, бочкалар бар, челектер бар,
толтура идиштери бар да. Ошол арыктан барып ошол сууну ала берсеңиз болот да. Туурабы? Болот, конечно. Бирок биз албайбыз да аны. Жок, мен именно ошону менен алам. Бул агып жаткан суу мага керек эмес азырынча. Качан менин стаканым келет, анан суу ичем дегендей неме кылып атасыз да азырчы. Ошон үчүн кыздар, мен ушул сабактарды алгандан кийин мен дагы мурда убагында мен мынандай жардам бергем, убагында менен мынандай жардам күткөн дейт болчумун да. Ошол нерсени уккандан кийин, көрдүңүзбү канчалык бул биздин потогубузду жаап атат да. Сиз келип жаткан рызкыны албай каласыз да. Ошол нерсени билгенден кийин уже мен дагы болду дедим да. Азыр бир нерсе карыз сураса, ачыгын эле айтам да. Мен бергим келсе берем да, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Бергим келбесе, жок, акчам бар, бирок мен сага бербейм. Себеби өзүмө дагы керек, мен өзүмдүн дагы пландарым бар, өзүмдүн иштерим бар деп эле айтам да, ачык элечи. Эми акчаны берип алып, жаман көрүнүп, артынан кайра сурагандан көрө, башында эле ачыгын айткан жакшы да, көрдүңөрбү кыздар. Ошон үчүн карыз берерден мурун, карыз алаардан мурун ойлонуп, ушул нерсени эсиңерге алып койсоңор сонун болот. Пайдалуу болдубу силер үчүн кыздар? Жакшы эле болуп жатабы, сабак жагып атабы силерге? Плюс белгисин басып койгула. Карагыла. Эми ар нерсенин өзүнүн садакасын бериш керек экен. Үйдүн өзүнүн садакасы болот экен. Үйүбүзгө адам конокту чакырып, үйдүн дагы садакасын беришибиз керек экен да кыздар. Мисалы үчүн биз билим алып атсак, билимдин дагы акысын беришибиз керек экен да. Машина минип жүргөн болсоңуз, машинанын акысын бериш керек экен. Сиз мисалы үчүн по пути 2 остановка нар жака барсаңыз, бирок машинаңыз бош кетип атат да, жолдо бирөө кол тосуп турган болсо, ошону жөн эле алып алышыбыз керек экен да, машинанын акысына депчи, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн машинанын дагы акысын төлөш керек деп, жөн эле алып 2 остановка наракка по пути таштап кой дегендер бар го. Ошол нерселерди ошондой кылып алып төлөсөк болот экен. Бул биринчиден. Экинчиден, үйдүн акысы, үйгө дагы конок чакырып, конок чакырганда дагы конокту биздин жолдошубуз уруксаат берген, ошол адам мейли чакыра бер ошол конокту деп уруксаат берсе гана чакырсак болот экен да. Үчүнчүдөн, бул биздин мына алып аткан билимибиз. Билим алдыңыз, бир нерсе алдыңыз, өзүңүз эле алып эле жыргай бербей, башка бирлер менен дагы бөлүшүшүбүз керек экен да. Ушул нерсени билгенден кийин мен дагы колуман келишинче хотя бы ушул жума күнү чыгып, болбосо азыр менде дагы убакыт ушунчалык тар да, балдарым бар, үйүмө жыйнашым керек, үйлөрүм жыйналбай калып кетет кээде, сабактарым бар толтура, азыр тем более экзаменге даярданып атам, бирок мен ушул Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп өзүмдүн напсимди сындырып, тем более берейли деп атканда, бизди ушунчалык шайтан азгырат да, коюп, эмне кыласың, берип койчу, биринчи өзүңө жетишип ал, сен биринчи байып ал, анан кийин бересиң дейт да. Бизде постоянно ушул ой болот кыздар. Мен байып алайын, көп айлык алайын, анан кийин жакындарым деп. Биз биринчи беребиз, анан биз байыйт экенбиз да. Азыр 1 минут кыздар. Билимдин акысына, анан ушул кишилерге жалпак айта кетет болом. Бил бар экен да, жала ишенбе, вообще ушундай жаман иштерди кылат экен да, баягы аялдарчы. Анан кийин Аллах Таала ушунчалык жини келип периштелерге айтат экен да, ошол айылды барып 1 күндүн ичинде жок кылып салгыла дейт экен да. Деп анан периштелер түшөт экен дагы, жанагы айылда мечит бар экен да. Мечитке барса, бир эле киши намаз окуп отуруптур. Анан кийин ошол жерде жанагы киши намаз окуп отурганын периштелер көрүп, кайрадан Аллах Таалага барат экен да. Аллах Таала, сени эстеген бир пенде бар экен ал айылда. Эмне кылайлы деп ошентет экен да. Десе Аллах Таала айтат экен да, биринчи ошол адамдын башын алгыла, биринчи ошол адамды жок кылгыла дейт экен да. Эмнеге дегенде, ал өзү билди, өзү гана Аллахтын бар экенин, чындап эле ушундай экенин жеткизген жок эч кимге. Өзү гана намаз окуп отурат, өзү гана дуа кылып атат дейт экен да. Көрдүңөрбү кыздар? Демек буну менен эмнени айткысы келип атат бизге? Билгениңерди бөлүшкүлө дейт да. Мурда мен өзүм дагы жолуга келгенде намаз окуганда ушунчалык мен мындай коркот элем да, бирлерге айтканга мен билемейм, сөзүм жетишпейт эле да. Анан мындай даже оюма деле келбейт экен эле да, башкаларды чакырып, эки эл
жолука кел, намазга кел, мындай кыл деп айтканга менин духум жетпейт эле да. Анан бирөөлөр эмне эле эрте жолго салынып алдың, сен жашсың го эле десе деле индебей эле калып кетет элем да, жооп бере албайт элем да. Билим алып өсүп отуруп мен азыр ушунчалык айта алам да, эмнеге жолго салынбай жүрөсүз, эмне тоскоол болуп атат сизге депчи. Биз качан билимибиз жетиштүү болгондо гана башка бирлерге дагы айта алабыз да кыздар. Ошол алган билимди өзүбүз биринчи сиңирип, билип, анан кийин ушул дагы билип калса экен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп. Мисалы үчүн карагыла, биз азыр көпчүлүгүбүз менин баракчамдагылар билесиңер, зикирди кантип айтыш керек, зикирдин кандай пайдасы бар, истихбардын. Ошол эми күндүгү биз зикирди айткан сайын биздин жүрөгүбүз баягы кирлерди сыгып, жууп, кирлерди тазалагандай эле жүрөктөр дагы тазаланат экен да. Ошону биз өзүбүз чыргап эле зикир айтып жүрө бербей, башка бирөөлөргө дагы мына зикирди ванна, туалет жана мусор, базар, жаман жерлерге барганда айтпай, башка маалда баардык жерде айтсаң боло берет. Даратсыз деле айтсаң болот экен деп биз ошол нерсени айтып койсок дагы бизге сооп болот да. Ал ошол зикирди айтып, жүрөгү жумшап, ушинткенде анын сообу бизге дагы тие берет экен да кыздар. Ошон үчүн бир ооз сөз болсо, эки ооз сөз болсо дагы жеткиргенге аракет кылышыбыз керек экен да. Аллахым ыраазы болсун, жакшы угулбай атат дейт. Угулбай атабы? Угулбаса минус белгисин басып койгула кыздар. Алтын сөйкөнүн акысын кантип беребиз дейт. Азыр бул жерде дагы сөйкөлөр боюнча менде бар эле. Алтындын зекетин кантип береби? Анан зекет берген. Зекетти бул байлар берет. Биз даже ошол кезде сураган экен да сахабалар пайгамбарданчы. Эй Аллахым, өзү кээ бирлерки адамдар зорго жүрсө, тиричилигин зорго жасап атса, алар эмнесин берсин депчи десе, жеп аткан курмасынын жарымын болсо дагы бөлүп берсин деген экен да. Демек биз ушунчалык бергенге гана шашылып турушубуз керек экен да. Анан бергенде садаканын канчалык пайдасы бар экенин айттым. Биз бергенде бизге дагы келет экен. Анан экинчиден ал адам сүйүнүп атат. Ал адамга бергенде дагы мен ушинтип садака берип атам, садаканын сообу ушунчалык көп экен деп эмес, жөн эле Аллахтын ыраазычылыгы үчүн берип атам деп беришибиз керек экен. Малдын зекети бөлөк, алтындын зекети бөлөк. Алтындын зекетин адашпасам 1/1 берет болуш керек. Мен мына жерде ошентип жазыпмын. 1/1 дагы тактап көрүңүз. Аллах Таала Курани Каримде садака боюнча 200 жерде айткан экен. Садака бергенден биз эч качан, жана айттым, кембагал болуп кетпейбиз. Только гана кайра биздин берекебиз, садака бергенде бир жатса дейт, мен садака берем. Давай Аллах сенин ыраазычылыгың үчүн күтөм да. Азырса алда турган эмес кыздар. Кийин ошол устазанын сабагын дагы башка устаза менен угуп отурганда, ошол устаза өзү айтып атат да, мен ушинтет элем, ушул туура эмес экен да, оказывается десе. Жок, туура эмес деди да. Сиз берген садакаңыз ошол жерде өзүңүз унутушуңуз керек аны деди да. Кайра давай мага бер, кайра мен сага мынча бер, типа ты же обещал деп ушинтип неме күтпөшүбүз керек экен да. Кайрачы Аллах өзү билүүчү экен да, өзү билип берет экен. Анан кийин садаканы кимдерге беришибиз керек? Биринчи биз садаканы өзүбүздүн үй бүлөбүздөн башташыбыз керек экен кыздар. Өзүбүздүн биринчи ата энебиз, бир туугандарыбыз, эже сиңдилерибиз, туугандарыбыз муктаж болуп жатса, ошолорго берип, анан кийин уже айлана чөйрөгө берсек болот экен да. Ошон үчүн биринчи ата энебизден башташыбыз керек экен.
Жакшы эле угулуп жатабыздар, жакшы угулбай атат дейт. Андан кийин дагы сонун нерсе, мурда мен бир нерсени жактырып, особенно тааныштарың же болбосо эжекелериң, эжелериң ошо айылга барганда мына косметиканы сонундаки, мына күмүшүңдү бер, ана мына десе, жиним келет эле да, ушинтип эле суранып эле басып жүрөт. Өзүнө алып албайбы одан көрө депчи. Анан кийин ойлоп калдым да, кайра бериш керек экен депчи. Ошого бизди Аллах Таала бизге атайын сыноо берет экен да, сен ушуну берсең ушуга, мен сага дагы да көбүрөөк берем депчи. Карагыла, эми бул кезде мындай болот экен да, жанагы кээде бизден Аллах Таала сыноолорду жиберип, көйгөйлөр келип, ушундай кээде жадап кетесиң. Ошол кезде бул колубузда алтын болсо, алтынды алып бизге, күмүштү алып, алтынды бергенге чейин биз чыдабай кетет экенбиз да, ой, эмнеге ушуну алып койду менен депчи. Ошол кайра буну экинчи алтынды салганга чейин биз чыдабай ушундай нааразы болуп кетет экенбиз да. Бул дагы туура эмес экен. Сабыр кылып, бизде эмнеге айткан, сабыр кыл, сабырдын түбү сары алтын депчи. Ошон үчүн ушунчалык баардыгы жакшы болот. Ар бир нерседен только плюсун гана издешибиз керек экен. Бул дагы жакшылыкка, бул дагы жакшылыкка депчи. Анар боюнча айтып бердим сизге. О нерсе кайтып келет деп дагы айтып келдим. Анан неме кийимдер менен дагы берсеңер болот кыздар. Кичине келбеген кийим, балдардын кийими, өзүбүз кийбеген кийимдер бар, там көйнөк, биз үчүн ал уже керек эмес, эски болуп калышы мүмкүн. Бирөө үчүн ал уже жаңы жашоо да. Бирөө үчүн ошол кийимдер үчүн дагы жаңы жашоо да. Ошол кийимди алып, сүйүнүп киет да. Биз үчүн уже керек эмес, ал эски болуп калды да. Ошол кийимдерди дагы берсек болот экен. Аллах Таала сөзсүз кайтарат. Анан Абу Дактак деген киши болгон экен да, анын 600 бак курмасы бар экен эле. Ошол 600 бак курмасын дагы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн садакага берген экен кыздар. Не жакшы угулбай атабы кыздар? Кандай угулуп атат, жазып койгула кыздар, плюс белгисин басып койгула. Эми жаза кетсеңер. Сиз үчүн пайдалуу маалымат болдубу? Сиз буга чейин садака берет белеңиз? Бере элек болсоңуз эми бериңиз. Күндүгө даже бунучу, күнүнө 1 сомдон, 2 сомдон берсеңиз дагы болот күндүгө. Же болбосо мына бизде дагы сөз бар, кыргыздарда, кошунаңа сөзсүз угулуп атат дейт. Кошунаңа сөзсүз бир чыны тамак чыгарып кой, нан берип кой, нан жапканда депчи. Чындап эле ушулар жанагыны бергенде дагы сүйүнүп бериш керек да кыздар. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ушул деп бизде токоч кылып таркатып коёбуз да, же болбосо дагы бир нерсе укат кылып. Алейкум ассалам, Асележе келин, кандайсыз? Анан жанагы мындай экен да, өзү мусулмандар бай болуш керек экен да, бай болгонго биз аракет кылышыбыз керек экен кыздар. Карагыла, бул жердечи зекет эмне үчүн Аллах Таала мусулмандарга милдет кылган да, ошол мусулмандын милдети зекет берүү, намаз окуу, ажыга баруу. Дагы эмне эле 4-5 бар, намаз окуу, зекет берүү, мусулман экенин ыйман келтирүү, дагы бирөөсү эсимден чыгып атат. Ким билет, жазып койгула. Зекет Аллахтын 4 билет, 5 буйругун аткарса, ошондо биз жашоону каалап атабыз, мамилени ушул эле дүйнөдө эле аракет кылып тырмаша бербей, биз ушул Аллахтын буйруктарын аткарсак, Аллах Таала калган биз мына дүйнөдө каалап аткан нерсени бизге бонус катары эле берет экен да кыздар. Жөн эле, мисалы үчүн бир магазинге барсаң кийим аласың да, скидка
акция же болбосо подарок сага деп үстүнө бизге дагы бир нерсе кошуп берет да. Ошол сыяктуу калган бул дүйнөдөгү нерселер бизге бонус катары эле берилет экен. Оңой эле биз Аллах менен мамилебизди түздөп, Аллахтын айткан буйруктарын аткарып, намазын окуп, убагында айткан буйругун жолугун салынып, дагы баардыгын кылсак, бизге мына биз каалап аткан береке, ырыскы, байлык, биз сурап аткан бала баардыгын бизге берет экен Аллах тааламчы. Орозо тутуу эле, ошо эсимден чыгып атат. Келдиңерби? Кимде кандай сурооңор бар кыздар, суроо жок болсо эфирди аяктаймын. Анан айтмакчы кыздар, жакында 2 күндүк марафон болот. 30-ында, 30-у, 31-и марафонго сөзсүз катышыңыздар. Марафондо аялдын күчү деген теманы койдум. Бул аял канчалык эмнеге кудуреттүү? Аял бир колу менен ааламды, бир колу менен бешикти термете турган күчү бар. Аял таала тооба кылдым. Аял таала дейм да. Кечирим сурайм, аял таала эмес. Аял заты ушунчалык тоону омкор тургандай күч бар экен да биздечи. Бирок биздин ичибизде бир вулкан уктап жатат да. Биз ошол вулканды ойготушубуз керек да. Кече мен өзүңөр билгендей эле анкетага ссылка таштаган болчумун. Эми ошол жака анкетага кыздардын көпчүлүгү жалкоомун, максатыма жете албайм, депрессиядамын, көп байымдар ушинтип жазган да. Эмне үчүн биз ушунчалык бизде күч бар, энергия бар, бирок ошол күчтүү энергияны кантип, кайсыл жака жумшаганды биз билбей атабыз да, колдонбой жатабыз да. Ошол нерсе убакыт өтүп атат да ужечи. Эртең азыр мисалы үчүн азыр көпчүлүк менин аудиториямдагы айымдар эң жашы 22 жашта да. 45 жашка чейинки эжелер бар. 24, 22ден 45 жашка чейинкилер. Эми эртең азыр биз 20 жылдан кийин мисалы үчүн уже 50кке чыгабыз да. 50кке чыккандан кийин уже биз бул нерсени артка кайтара албайбыз да. Кайрачы убакыт өтө берет да. Ошон үчүн азыр ойлонуп, эсибизге келип, уже максатты коюп, ошого аракет кылып башташыбыз керек да. Биз жөн эле ушул жашоого эле Аллахтын буйруктарын аткарсак, биринчиден Аллах менен болгон мамилебизди түздөсөк, биринчиге Аллахты койсок, экинчиге өзүбүздү коюп, туура максаттарды коюп, ниетибизге аракет кылсак, калган нерсе бизге оңой эле болот экен да. Бирок биз ошол ниетти туура койгонду, максатты туура койгонду, максатты койгондон кийин дагы максатка туура жетүү жолдорун билбейбиз да кыздар. Кантип мамиле кылганды, өзүбүзгө биринчиден өзүнү баалабагандар ошончо, балдары бар, үйү бар, жолдошу бар, бирок ошондо деле чарчайм, кыйкырам деп ушинткен кыздар көп да аудиториямдачы. Эми карагыла, ушул нерсенин баардыгынан кыздар билимдин артынан гана чыга алабыз да биз бул нерсегечи. Биз мисалы үчүн карагыла, мына кайнак сууга колуңду салба, мына кайнак сууга колуңду салсаң күйүп каласың десе, биз бул нерсени кылбайбыз. Себеби биз бул нерсени эмне кылабыз? Билебиз, что колубуз күйүп калат, токту кармасак тоо урат, анан ошол билген нерселерди жасабайбыз да. Билебиз себеби аларда. Ал эми биз мына жасап аткан нерселерди билбейбиз да. Билбей эле жасай беребиз да. Билбей эле барып бир нерсени кармалабыз. Мисалга жалпак тил менен айтып атам, бир билбей эле барып бир баягындай көңүлүн оорутуп жаман сөз айтып алабыз, же болбосо дагы ошол убакытты өткөзүп салабыз. Кийин анан өкүнүп, ошол жаштык кезинде эмнеге ошентип койбодум экен депчи. Бул бир. Анан экинчиси, көпчүлүк айымдар мен өзү дейт жашоомду өзгөрткүм келет дейт да, бирок акча жок дейт да. Үйдө отурам, 4 балам бар, 3 балам бар, 2 балам бар дейт. Убагында менде дагы ошондой болгон кыздар. Мен 2011 турмушка чыксам, 2019 чейин мен дагы жертва абалында жүргөнмүн. Уруш болуп, жолдошум менен бири-бирибизди түшүнбөй, балдарыма кыйкырып, урушуп, айнек тишини ачып койчу. Анан уже 2019 келип мен билим алып баштаганда уже билдим да, менчи мынаны мынтиш керек экен да, анан антиш керек экен да депчи. Уже силер билесиңер, билген нерсеңерге анализ жүргүзөсүңөр, өзүңөрдү кайсыл местода экениңерди анализ кылып, практика үстүндө иштеп отуруп, бизде секин-секин өсүү болот да кыздар. Карагыла, өспөгөн адам менен өскөн адамдын айырмасын айтып берейин мен силерге. Өспөгөн адам, өскөн адам бул как жанагы чоң океанда, мореде суулар агат го, тумук суулар, шаркырап аккан суулар бар го. Эшти жаап кой. Шаркырап аккан суулар бар го, ошол сыяктуу экен да. Дарак өсүп турат го, жап-жашыл болуп өсөт го.
ошол сыяктуу экен да. Өскөн адам, билим алган адам, өзүнө инвестиция кылган адамчы. Ал эми өспөгөн адам бул жанагы билим албаган адам жанагы жамгырда суулар көлчүктөр калат го. Ошондой ташырсаң дагы ушуну чачырайт экен, чачырганда кир лай суу чачырайт го. Ошондой болуп чачырайт экен. Ал эми жанагы билим алган адам, өскөн адам менен жанагы сууну мисал кылып салыштырганда, океанга таш ыргытсаң, ал эч нерсени мындай былк этип коет, таш түшсө болду да. Жөн эле жутуп коет да, мындай элечи, ага нерв болуп, энергиясын кетирип, кыйкырып, депрессия болуп отурбайт да. Ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен, кыздар? Өсүшүбүз керек экен, өнүгүшүбүз керек экен. Анан кийин динде дагы айткан, бешиктен акыретке чейин билим алгыла депчи. Түшүнүктүү болдубу кыздар? Сабак жактыбы силерге? Жакса жазып койгула. Сурооңор болсо жооп берейин, сурооңор жок болсо эфирди аяктайын. Дагы мен айтып берейин силерге. Анан ошо немен айтып аттым эле, баягы Аллахтын берген, Аллахтын биз сөзсүз милдеттүү түрдө аткаруучу буйруктары. Рахмат кыздар, жүрөкчүлөрдү көрүп атам. Ошол жерде неме бар? Зекет бар, эми карагыла. Ошол зекетти эмне үчүн Аллах Таала кошту? Себеби биз ошол зекет бергенге аракет кылышыбыз керек экен, кыздар. Биз бай болгонго аракет кылышыбыз керек экен. Боло берет мага, бизде мисалы үчүн биздин кичинекейибизде ошондой болуп калган. Эмне үчүн мына Европада, Америкада балдар, Америкада мындай экен да, кыздар. Баласы жеңилип калса дагы эч нерсе дебейт экен да, баласына. Эч нерсе дебейт экен. Анан кийин балдарын урушпайт экен, урбайт экен, такырчы. Биздечи, биз андай эмеспиз го. Жеңилип калса, турдуң анан кийин оозуң ачып деп, эки алып келсе, ошого аян башың жетпейтпи деп, кайра биз мынтебиз го. Алар антпейт экен да. Еврейлер баласынын 100 кемчил, 10 катадан, 10 суроодон 1 ката болсо, жок, 10 суроодон 9 ката болсо, 1 эле гана туура болсо, ошол туурасын гана молодец дейт экен да. Да? Анан кийин эми карагыла, эмне үчүн ошол еврейлердин балдары кыйын болот, эмне үчүн ошол Америкадан чыгып атат, Instagram, Facebook, iPhone, MacBook, ушундай нерсенин баардыгы ошол чет мамлекеттерден чыгат. Себеби аларга свобода берилген экен да. Каалаган нерсесин жасайт экен, аны жасап көрөт экен, буну жасап көрөт экен, ал шаарга барып көрөт, бул шаарга барып көрөт да. Бизде эмне дейт? Кой, жөн эле отур, башың оорутпай, анан кийин эртең түрмөгө түшүп калсаң отурасың, курсагың ток, кийимиң бүтүн, отура бер да дейт. Бизге мындай мүмкүнчүлүк бербейт да ошол нерсени жасап көргөнгөчү. Анан биз эмне кылабыз? Коркобуз биз. Кой, жөн эле отура берейин, үйдө эле отура берейин, балдарым карап тынч эле күйөөм таап атат го, багып атат го, багат да, керек болсо милдеттүү да деп. Ушундай биз бул нерсени биз каалабайбыз. Каалайбыз жакшы жашоону, ояка бияка барганды, бирок подсознательно бизге уже сиңирип койгон да, ал нерселерди киргизип койгон программа. Мына телефондо деле карагыла, телефондо WhatsApp скачать этебиз, WhatsApp чыгат, Одноклассник, Instagram, эмнени скачать этсек ошол нерсе чыгат да. Мисалы үчүн TikTok'ты скачать этпесеңиз, сиз TikTok'ты телефондон көрө албайсыз. YouTube'ты скачать этпеген болсоңуз, YouTube'ты дагы көрө албайсыз. Анан эмнени скачать этсек ошол нерсе чыгат да. Эми мына сиздин жашооңузда болуп жаткан нерсенин баардыгы биздин каалообуз менен гана болуп жатат да. Биз ошол нерсени каалап атабыз, ошол нерсени чакырып атабыз, магнит сыяктуу өзүбүзгө тартып атабыз да. Баардыгынчы азыр жашооңузда ар кимиңер өзүңөрдү анализ кылгыла. Кандай состояниеде турасыңар азыр? Силердин азыркы турган оточкаңар кандай? Бул баардыгы силер өзүңөр элестеткиле, силер ортодо турасыңар. Айлана чөйрөнүн баардыгы күзгү да. Күзгү жака карасаң дагы күзгүдөн өзүң көрөсүң, бул жака карасаң дагы күзгүдөн өзүң көрөсүң да. Бул бирөөгө кыжырданып, бир адам сизге жакпай атабы? Бул дагы сиз. Бирөөнүн бир жери жакпай атабы? Бул бирөөгө мисалы үчүн айттың, сен боюң кыска, мурдуң мындай, тишиң андай деп. Бул уже болду. Биз потокту жаптык уже. Бизге Аллах Таала берейин деп аткан ырыскыны дагы биз жаап атабыз да. Себеби биз
Ал адам өзүн өзү жасап алган жок да, аны Аллах Таала жасап атат. А биз Аллах Таалага эмне кылып атабыз? Нааразычылыгыбызды айтып атабыз, шек келтирип атабыз. Сен жасаган адамың ушулбу? Нормально жасасаң болбойбу депчи. Көрдүңөр, бул нааразычылыктын, наалып, жашоом андай мындай дегендин баардыгы өзүбүздөн экен да, кыздар. Азыр мисалы үчүн айына 50 миң таап жатасызбы, 20 миң, же болбосо үйдө отуруп 1 сом акча таппай отурасызбы? Бул баардыгы сиз. Аллах Таала ушундай жанагы дарыяда суу агып аткандай эле бизге берем эле деп турат да. Биз өзүбүз бирок кийин деп атабыз да. Намазды оку, мен сага ырыскын көбөйтүп берем десе, жок азыр жашмын, мен эртең 40 элге чыкканда окуйм. Жоглооңду сал десе, жок анда чачым көрүнбөй калат, макияж болбой калат, анда тойлорго кантип бараман да, апам эмне дейт, элем эмне дейт, жолук салынып алсам, сулуу болбой калам, короче шылтоо көп да. Бул баардыгы биз өзүбүз. Азыр албайм мен сенин берген нерсени, кийинчерээк алам деп ошентип атабыз да өзүбүзчү. Түшүнүктүүбү кыздар? Түшүнүктүү эле сүйлөп атамбы? Сабак жагып атабы? Жазып койгула. Плюс белгисин басып койгула. Анан ошол эң немеси баягы ажыга барганга аракет кылышыбыз керек. Намаз, жолук, зекет. Ошол нерселерди бергенге биз аракет кылышыбыз керек экен да. Ошол нерселерди карагыла, зекет берсек канчалык соопко калабыз. Ошол нерсени Аллах Таала бекеринен кошкон эмес да. Биз боло берет, ушу болот, курсагым ток болсо эле болду, кийимим бүтүн болсо болду деп отура бербешибиз керек экен да. Оюбузду өзгөртүп, мышлениябызды өзгөртүп аракет кылышыбыз керек кыздар. Өсүшүбүз керек, өнүгүшүбүз керек. Биз жөн эле бул дүйнөгө бала төрөп, күйөөбүздүн ыраазычылыгын алганы келдик. Андан сырткары дагы өзүбүздү каалагандай жашоого, өзүбүз ар кимибиз өзүбүздүн максаттарыбызга жетүүгө татыктуубуз да. Жөн эле мечта болуп, Турцияга барсам экен, же болбосо экен да. Бизге азыр көпчүлүк мына жертвада отурган, наалган айымдарга больно да. Мени мынтип атат, жолдошум антип атат. Больно. Мен ушул нерсени уккандан кийин чын дедим да, точно дедим да, биз наалып, нааразы болуп, ыйлап отурганда больно болот да. Эми ошол эле нерсени алмаштырышыбыз керек кыздар. Карагыла, кантип алмаштырышыбыз керек? Кызыкпы силерге? Сонун техника айтам азыр. Плюс белгисин баскыла, смайлик жөнөткүлө. Бул нерсени билгенден кийин мен кайра ошону мындай тескерисинче кылышыбыз керек да. Күтүп атам плюсуңарды. Плюс жибергиле, анан кийин ошол техниканы айтам да, анан кийин болду. Илябым жарылып атат. Анан кето диета боюнча дагы кече сурап атышкан. Кето диетада чындап эле аябай ооздорум кургап, колдорум кургап, азыр немени помаданы таппай калдым. Помада сүртүп алган десем, курный помаданы гигиенический кызым баягы тыгып салган. Плюстарды көрүп атам, азаматсыңар. Мен силерге айтайынбы, ошону кыздар мындай болду да. Мурда мен ушунчалык өзүм башкара албайт элем да. Аябай шириндиктерди жеп, нан менен майды тыкмалап жеп, анан самсаларды жеп, ушинтет элем да. Баягы депрессия болгондо, же жинин келгенде, бир нерсе кылганда ушу мен дагы көбүнчө тамактан чыгарат элем да. Эшикке чыгып, мороженоны жеп, шоколадты жеп, өлгүдөй шириндикти жеп, анан өзүмө келип калат элем да. Беттериме кызылдар чыгып, каалайт элем да, ошто бетимде кызылдар кетип, мына дактар кетип калышынчы. Салатын ресепин качан киргизесиз дейт. Анан ошентип акыры мен уже жүрдүм да, диета кылыш керек эле, шириндик жебеш керек, газировка ичпеш керек депчи. Анан бир күнү жанагы 1-2 жылдан бери жасайм кето питание, бирок аябай оор көрүнөт эле да кето питание магачы. Кантип мен шириндиктен, газировкадан, нандан отказ кылам, сахарсыз пирог кантип мен күндүгө жеп турам, балдарыма шоколад алам, тынбай печенье оозума салып коюшат, өзүм жеп алам. Акыры мен ошол жеңдим да кыздар. Карагыла, больно качан болуш керек бизге? Наалганда эмес, жертва абалында эмес,
именно мындай тиркелешип күрөшүшүбүз керек да ошол нерсе мененчи. Ширинди жебей, аябай ширинди жебегенде айттым го мен силерге стористе, кайтимкидей калтырап десеңер, үшүп ушундай болгон да менчи. Себеби мына организм уже көнүп калат экен да, жана ширин тамактарды жеп, нандарды жеп, анан жебей койгондо требут этет экен да. Давай ушунчалык мына мээмде холодильникте ширин турат, жей кой, шакар чай иче кой деген ойлор келип кетет да. Анан жок дедим да, жок мен жебейм дедимби, жебейм деп ичимде кадимкидей өзүм менен өзүм алышып атам да. Анан кийин именно кайра жебей коем да, жебей кайра капуста салат кылып, капуста салатты жеп, семечка кето питанияда жирный жеш керек да. Углеводдорду жебейсиң да, күрүч. Азыр бирок иногда жейм күрүчтүчү, обедте жейм, кечкисин жебегенге аракет кылам. Себеби мына башында кыйын болот экен да, баардыгынан эле сразу отказ кылып коюшчу. Секин уже ак нан жебейм, кара нанга өтүп, же нанды өзүм бышырып. Ушундай, короче, жолу бар да кыздар. Эми карагыла, ошол кезде больно болуп атат да, мага жегим келип атат, ичким келип атат. Тем более мына жерде балдарың жеп атса, ичип атса. Анан жолдошум мени менен кармап эле ал дагы таштап салды да, ал жөн эле ПП питанияга өтүп алды. Койчу, мунду эмне, жашоонун рахатын, жегиң келген нерсени жеш керек, бар ырысканы жеш керек деп ал жеп алып атат да. Анан мен болсо жок, мен жебейм деп өзүмү кармап ушунчалык напсими сындырып атам да. Ошол кезде менин колуман ошо карагыла, правильный питание кылганда дагы ушунчалык уктаганда сонун мемиреп уктайм десеңер, мурда 12-1 болуп кетсе дагы нерв болуп, телефон чукуп уктай албайт элем да. Азыр барып эле подушкага башым тийип эле уктайт да. Уйку дагы сонун болот экен кыздар. Уйкуң өзүнүн ордуна келет. Уйку өз ордуна келгенде нерв болбойсуң мурдагыдай. Бетиңе бырыш түшпөйт. 5 жыл, 10 жылга жашартат экен да бул питаниячы. Анан мен уже кадимкидей өзүңөр деле байкасаңар керек, мен мурдагы эфирлердеги менен азыркы эфирлер, мурда сөзсүз түрдө мен фильтр менен чыгат элем да. Азыр иногда гана эле колдоном да фильтрди. Мына жерде дактарым бул кетсе, бул жер чыгат эле, бул кетсе, бул жер полный ушундай чыгып турат эле да. Азыр мына дактар калып атат, эми бар дагы делечи, кетип атат эми секин, себеби мен дагы 100% кармабай атам да. Анан кийин карагыла, тоже больно болуп атат. Ушул болду биз башка жакка, полезный жакка алмаштырабыз да кыздар. Жертва болуп налып, ар кимге дердибизди, көйгөйүбүздү айтып отурбай, эртең менен туруп дисциплинаны кармап, ушундай жакта больно болуш керек да. Бизге максатка жетүү жолунда больно болуш керек да, көрдүңөрбү? Түшүнүп атасыңарбы? Демек, не кылабыз? Нанды тыйгыла өзүңөрдү, нан жебейм болду дегиле дагы, болду жебегиле нан. Биз нан жебегенде подсознание дагы айтат, Азамат, сен нан жебей атасың, сен нанды таштап койдуң. Канча адам нанды таштай албай жүрөт, шириндикти таштай албай жүрөт. Сен таштадың. Сен бул нерсе дагы сенин колуңан келет дейт да. Уже биз аракет кылып баштайбыз. Биздин ийгиликке жетишибизге, ден соолугубузга, жашашыбызга плюс жактары аябай көп да кыздар. Ошон үчүн бир нерседен баштагыла. Нанды вообще исключить эткиле, сахарды ичпегиле, газировка, ушундай нерселерди. Анан кийин эртең менен турганда сөзсүз мен мына ылымылык суу ичкиле. Мен суу ичкенде былчылдатып мёдду салып алып ичет элем да. Мёд дагы ичпей койдум, себеби ал дагы инсулинди өстүрөт экен да, чоңойтот экен. Анан неме бар? Сахар заменитель бар. Тоже бир күндө бир ичип коем иногда. Сахар заменитель, бирок ал кымбатыраак. Сахар азыр сахар албаганга канча болуп калды билбейм, бирок кымбаттады деп атышат. Мен ошол кезде 2 ай 3 ай мурун 50 рубль эле, сахар заменитель 170 рубль да. 2,5-3 эсеге кымбат да. Ошол. Тоже бул кето питанияда деле блинчик жасап жейм, нан жасап жейм, жанагы нанды дагы кара нан алып жейм. Май жейсиң как положено, себеби жирный жешиң керек да. Анан шорпо ичесиң, салаттарды жейсиң, жашылчаларды көбүрөөк жейсиң да, салат жейсиң, зелень, укроп. Азыр эми Кыргызстанда көп неме, тем более бул жакта кымбат магазиндердечи. Кыргызстанда өзүң огородко эгесиң, кенен да. Кышкыга салып жасап койсоң, кышында деле жей бересиң. Капустаны туздап, огурчларды туздап койсоңчу. Мен капуста, огурчу туздаганга ончо жокмун, сатып алам да. Короче, кыздар, жолун тапса болот да. Биринчи ошол өзүңөрдүн ден соолугуңарга. Силер
ооба шириндик болбойт Мумин ажы. Ошол нерсеге карагыла, биз биринчиден өзүбүз көнөбүз, экинчиден балдарыбыз көнөт. Апам бул шириндикти жебейт, апам только пайдалуу нерселерди жейт. Азыр мисалы үчүн мороженое алышса дагы мага мороженое алышпайт. Өздөрүнө мороженое алат. Мага морожененин ордуна аптекадан кирип тоже кетогеничный деген шоколаддар бар. Без сахара. Ошондой шоколад алып келишет. Себеби билет, ал эртең карагыла, биз ошол нерсеге өзүбүздү үйрөтүп атабыз. Жан жагыбызда, үй бүлөбүз, балдарыбыз дагы көнүп атат ошол нерсегечи. Эртең анан чоңойгондо булар дагы, апам андай жебейт, мынаны ал деп билет да. Көрдүңөрбү? Ушул жерде силерге сонун мисал айтып берейинби? Бир аял жолдошу өтүп кетип, 5 баласын өзү багыптыр да. Анан дасторконго койгондо дагы эң жакшы тооктун эң путуну, сочный, майлуу жерлерин балдарына берет экен да. Силер жегиле, силер жегиле деп, өзү тооктун мойнун жейт экен да. Анан кийин убакыт өтүп балдары чоңоюптур. Балдары чоңойгондон жанагы апасы эми кемпир болуптур да. Анан кийин кемпир болгондо дагы чыгып тургулачы, мени алаксытпай бар. Кемпир болгондо дагы анан төрдө отуруптур да, эми сый көрө турган маалында сый көрбөптүр да баягы кемпирчи. Төрдө отурат экен, балдары чоңоюптур, үйлөнүптүр, анан жанагы кемпир төрдө отуруп алып балдар айтты: апама бербе, апам моюн көчтү жакшы көрөт, моюн көчтү жеңиз" деп моюн көчтү бериптир да. Анан жок, аны апам мындай кесилген эле алманы жакшы көрөт, бырышкан алманы жакшы көрөт деп ошентип, короче, ошо сый көрө турган маалында дагы сый көрбөптүр да жанагы кемпирчи. Ошол кезде айткан экен эле да: "Мен ушунчалык балдарыма деп бардыгын балдарым чоңойсо мени багат, балдарым чоңойсо мени кийинтет, балдарым чоңойсо элем" деген экен да баягы кемпирчи. Демек биринчиге Аллах Тааладан кийин биз өзүбүздү коюшубуз керек экен, кыздар. Мен тоже карагыла мындай эле да. Биринчи мен сабак алып баштаганда, биринчи өзүңдү сүйүшүң керек экен деп ойлойт элем да. Анан кече жакында дагы бир сабакты уктум да. Биринчи ошол диний сабак экен. Диний сабак алдым да анычы. Анан ошол кезде айтып атат: биринчи биз Аллах Тааланы сүйүшүбүз керек экен дин жагынан. Аллах Тааладан кийин пайгамбарыбызды, Аллах Таалага жаккан иштерди, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн жасап, үчүнчү анан өзүбүз дин боюнча. Ал эми мындай эле жашоодо ушул жашоонун көз карашы менен караганда биринчи өзүбүздү коюшубуз керек экен да. Демек биз Аллахтан кийин, пайгамбардан кийин өзүбүздү карашыбыз керек экен, кыздар. Мен биринчи сабакка катышканда кимди жакшы көрөсүңөр дегенде күйөөмү деп жазганмын да. Ошол кезде тоже мен туура эмес кылганымды билдим. Ар бир сабакка катышып, силер ар бир өзүңөрдүн катаңарды билесиңер да. Ошол нерсени жасаганга аракет кыласыңар. Демек биз өзүбүздү эмне кылышыбыз керек экен, кыздар? Жертва болуп больно кылып эмес, бизге пайдалуу жагынан дисциплинаны кармап больно кылышыбыз керек экен да. Ошол, кыздар. Сабак ушу менен аяктады. Сурооңор болсо бергиле, сурооңор жок болсо өчүрөм эфирди. Экзаменге даярданышым керек. Эртең 30-нда экзаменге барам. Анан дуа кылып койгула, мага экзаменден өтүп кетейин. Бул жакта экзамен тапшырыш аябай кыйын. 800 суроонун ичинен 20 суроосу туш келет да. Любой туш келе берет да. Компьютерге отурасың, любой суроо туш келет. Ошол 20 суроого адашпай жооп берсең өтүп кетесиң. Адашып 2 ката кетсе рухсат, 3 ката кетсе уже тапшырбайсың. Дагы 2 жума 3 жумадан кийин барып тапшырасың. Америкада ондай эмес экен да, кыздар. Америкада аябай Америкага кызыгып атам. Американын жашоосу аябай жеңил экен да, бирок эң главный ал жака барып алыш экен. Америкада 20 суроо берилет экен. 20 суроонун ичинен 6 ката кетирсең дагы экзамен тапшырган болот экенсиң да. Буюрса ошол Америкага кеткен аракет кылып атабыз. Тоже максат кылып жаздым. Бардыгындай биз ошол нерсенин болгонуна ишенишибиз керек да. Мен биринчи менен сабактарды алганда мен ушу 5-6 класста машинам болсо экен, домдо жашасам экен дейт элем да. Ошол нерселер менде болуп атат да, кыздар. Машинага дагы, правага дагы окудум, буюрса машина бардыгы боло берет, кыздар. Болгону максатты коюп, ошого карай аракет кыла бериш керек. Токтобош керек да. Токтобош керек.
Рахмат кыздар, силерге дагы кирип ушинтип билим алганыңарга, силерге дагы да өнүп, кыргыз аялдары, мусулман аялдарды өнүгүп өсө берели, Аллахтын буйруктарын аткарганга аракет кылайлы биринчи. Конечно, ар бир адам идеальный эмес, мен деле идеальный эмесмин, мен деле кээде аткарбай калам буйруктарын Аллахтын ушунчалык, бирок ошого биз аракет кылышыбыз керек да. Ошол буйруктарын аткарганга аракет кылышыбыз керек. Аллах Тааланын буйруктарын аткарганга аракет кылып, садака бергенге, агыламга бир нерсе бергенге ниет кылсак дагы Аллах Таала бизди уже берди деп сооп жазып коет экен да. Ал эми жаман нерсени ойлогондо, негатив нерсени ойлогондо бизди ол нерсени периштелер алып чыкпай турат экен да, өйдөгөчү жазбай турат экен блокнотуначы. Себеби бул ойлонуп калышы мүмкүн деп 3 күн уруксат берет экен да бизгечи. Жаман нерселерди көрүп, бир нерсе жаман бирөөнү бир нерсе кылып капа кылып же короче Аллахка жакпаган ишти кылганда бизге 3 күн уруксат берет экен да. Ал эми жакшы мынага ушу ниетим бар, ушуга бир барып бир табак манты же оромо же жолук алып бере турган ниетим бар да ушуга деп койсок, уже бизге соо жазылып баштайт экен да кыздар. Ясына карап тур. Майлы кыздар, кызым да койгонду. Рахмат кыздар, рахмат, Мумин эже болуптур.